Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан кезектеги улустөр жана турмуш көрсөтүү сиздердин назарыңыздарда болмокчу. Бүгүн биз сиздер менен биздин өлкөбүздү, коомду абдан кызыктырган же болбосо абдан талаш тартыш жүргөн улустөр же болбосо саясат жана дин жөнүндө болмокчу. Өзгөчө бүгүн биз жөн эле булар эмне деген түшүнүктүү эмес, экөөнүн өз ара мамилесин, мындай секулярдык коом, буну орусча светтик мамлекет деп жүрөт. Ошол секулярдык коомдо диндин ролу канча болуш керек? Саясатта дин болуш керекпи же болбош керекпи? Эгер болгон учурда экөөнүн алакасы кайсы деңгээлге чейин жакындап, кайсы жерде экөөнүн ортосунда чекит коюлуш керек? Ушул сыяктуу биздин коомдо пайда болуп жүргөн суроолорду талкуулайлы деп отурабыз. Бүгүн бизде конокто эки чоң аалым агайларыбыз конокто отурат. Эгер тааныштырып кете турган болсом, биринчи коногубуз бул аксакал киши, биздин Орозбек Молдалы агайыбыз. Орозбек Молдалы агайыбыз болсо коопсуздук жана дин иштери боюнча эксперт. Тааныштырып кете берсем абдан эле узун болуп кетмекчи. Ал жөнүндө кыска айтсам, андан кийин маңдайымда дагы бир белгилүү бизде инсан, жаш илимпоз десек деле болот. Бизде Ормон уулу Искендер мырза отурат. Эмесе мен азыр сөз кылып кеткендей, сөздү анда кезеги менен бере берейин. Эмесе Орозбек аксакал агай, сиз сөздү баштап берсеңиз, биринчи суроом, секулярдык мамлекет деген өзү эмне? Бул ушуга коопсуздук жактан сиз эксперт катары деле негизи кандай түшүнүк алсак болот да? Сиз кандай чечмелеп берет элеңиз ушул түшүнүктү? Секулярдык мамлекет бул тарыхый талаптын негизинде келип чыккан нерсе. Билесиздер, бул 648-жылы Вестфалдагы тынчтык келишими боюнча диний уюмдар мамлекеттен бөлүнүп, жана светтик мамлекеттер түзүлсүн деген келишимге кол коюлган. Мунун себеби 30 жылдан ашык Европада согуш болгон. Ушул диний карама-каршылыктардын айынан. Укмуштуудай адамдар кырылган, Европа опустошение болуп, ушундай эмеге өткөндөн кийин анан алар келе башташты акылына. Бир динди жетекчилик алганда калган диндерди кысып коет экен. Рим империясынын шартындагы католиктер менен протестанттардын ортосунда маселе болуп атат да. Ошон үчүн бул диндердин баарына бирдей статус берели дагы, динди мамлекеттен бөлөлү. Ошондо бул секулярдык мамлекет болсун деди. Бул мунун негизги бул абдан эң сонун ойлонулган маселе. Себеби дегенде, дин деген бул баалуулук. Баалуулук боюнча компромисске барыш болбойт. Мына Израиль менен арабтардын согушун көрүп атабыз 48-жылдан бери. Компромисс жасай албай атышат бирине-бири. Бул ошондой болот, баалуулуктардын конфликти. Алар болсо ошон үчүн айтты, биз мамлекет, секулярдык мамлекет бул баалуулуктар менен эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы менен консенсус түзүш керек деп, национальный интерес, мамлекеттин кызыкчылыгы деген ошондо келип чыкты. Анан улуттук мамлекет деген термин ошондо келип пайда болду. Анан ошо улутуна карата Европада улуттук мамлекеттер пайда болду. Nation state дейт атасы. Ошондон бери бул жөнүндө Салижан Жигитовичтин да макаласы бар, кыргыз башын качан иштетет деп, абдан тамаша иретинде бирок абдан жакшы жазган макаласы бар. Бул ошондон бери дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин, Европадагы мамлекеттердин бардыгы ушул секулярдык модель менен жашап атышат. Дин мамлекеттен бөлүнгөн. Анан Кыргызстан эгемендик алганда бизде ар кандай талаш тартыштар өтө көп болгон менен сунуштар болгон. Кыргызстан мусулман мамлекет кылалы, биз мусулмандар жашаган мамлекетпиз. Анан бизди мына жакын жердеги мусулман мамлекеттер алаканда салып эле бөпөлөп алып кетип калат дегендер болгон, башкалар болду. Бирок ошол кездеги жогорку кеңеш, анан үстүнө ал кезде атеизмдин таасири да күчтүү мезгил болчу. Секулярдык мамлекет бизде ошондой конституция кабылданып калды. Ошонун кыскача айтканда ушул. Анан эми бул дин менен мамлекет
бөлүнгөн менен ушуну бүгүнкү күнгө чейин бизде элитанын арасында туура түшүнбөгөндөр бар. 5-чи Союздун депутаттарынын арасында да бир топтор айтат. Айтчы. Силер диний уюмдардын ичине киришкенге акыңар жок. Мамлекет киришкенге акысы жок, дин мамлекеттен бөлүнгөн деп. Эми бул туура эмес түшүнүк. Дин мамлекеттен бөлүнгөн менен мамлекет өзүнүн аймагындагы баардык ыраган нерселердин баарына жооптуу. Дин уюмдары боюнча болобу, башка нерселер боюнча болобу, ошону мыйзамдын негизинде конституцияга таянып жөнгө салып туруш керек. Бул ошону биз жакшы түшүнө албай атабыз. Элита ошондой түшүнбөй аткандан кийин бул абдан жакшы маселе козгоп атасыңар. Ошол эмес, жакшылап түшүнүшүбүз керек. Искендерова, алкыш. Азыр Орозбек аксакал айтып кетти да, Вестфалия келишими жөнүндө Европада 16-кылымдарда биринчи баягы биз билебиз да, эл аралык мамилелер биринчи ошо Вестфалиядан кийин келип чыгып атпайбы? Ошол учурда бул биз секулярдык коомго баары бир келишибиз керек экен. Себеби дегенде баалуулуктардын тегерегинде 100 киши болсо бирдиктүү баалуулукка келиш мүмкүн эмес да. Ар кимиси өзүнүн ишеними болот, ишенбегени болот. Бирок ортодогу бул белгилүү бул эреже болуш керек. Бул секулярдык мамлекет болсун деп ошого баары ынанып, ошого анан макулдашылып атат да бул баалуулук. Ушул эреже. Негизи Кыргыз өлкөсүндө бүгүн Кыргыз улусунда ушундай секулярдык коом курулушка муктаждык барбы? Ошол керекпи бизге? Же башкача болуш керекпи? Бул жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Албетте, натыйжада биз деле адамзат менен башка улут, башка региондордо жашаган менен адамдык орток тараптарыбыз, өзгөчөлүктөрүбүз, тажрыйбабыз, түшүнүктөрүбүз бар, окшоштук жактарыбыз. Анан ошол тажрыйбадан алып караганда биз канчалык ошол секуляризм же болбосо кийин ал өнүгүп отуруп мамлекеттик байланыштарда Франциянын негизинде лаицизм деп дагы колдонула баштаса дагы, аларга эле таандык Европанын тажрыйбасында, Европанын шарттарында, ошолордун кыйынчылыгынын натыйжасында чыккан христиандык диндин өзгөчөлүгүнү менен ошондой кириптер болуусу менен ошондой натыйжага барган деп гана аларга гана таандык деп таштап кое албайбыз да. Бул адамзаттын жалпы тажрыйбасынын бир натыйжасы. Ошол негизден алып караганда бул бара-бара кийин ошол доордо же болбосо ошондон параллелдүү жашаган Осмондук империя ошол учурда мусулмандардын эң башат империясы же болбосо мамлекет түзүлүшү. Андан ал деле ошондон таасирденип айтышат да, ошол аты секуляризм же болбосо лаицизм деп бөлүнбөсө деле, Осмондук империя деле белгилүү негизде дин менен мамлекеттик башкаруунун айры бөлүнгөн тартибинде түзүлгөн, ошондой башкарылган депчи. Мунун дагы жөнү бар. Азырга чейин ошол сыныфы калемия, сыныфы диния, сыныфы аскерия деп ошентип неме алып коюшат да, илимий, аскердик же болбосо диний баягындай багыттагы башкаруу баягындай милдеттери. Анан ошол негизде алып караганда Осмондук империянын өнүккөн учурунда дагы эң ошол бардык мусулмандардын башат өлкөсү болуп турган эме деле ошондой таризде башкарылган. Бул көрсөтөт бизде ошол традициялык жактан, тарыхый жактан орток жагы болгон түрктөр тажрыйбасынан деле алып караганда, Европаны узак койгондо, биз баары бир адамзат орток тажрыйбасынан буну мындай пайдаланганга же болбосо сабак алганга аракет кылышыбыз керек. Кыргызстанда дагы ал шарттар мындай талап кылат ошондой болуугачы. Себеби дин феномени, дин баягы окуясы дегеле адамзаттын башкаруусунда киришкен сайын, бири-бирине ушундай чуалып кирип келген сайын, бир эле Европада ошондой Галилейлер же болбосо Коперниктер тирүүлөй жагылып, диндин дооматы менен ар тарапка диндик киришүүлөрдүн илимди дагы билимди дагы башкарууну, светтик бүтүн күнүмдүк турмушту диндин негизинде баягындай багыттап алганга аракет кылуусу ошолорго гана таандык дей албайбыз. Кандайдыр бир түрдө ошол түшүнүктүн башка бир чагылуусу бизде деле болуп кетсин. Бул натыйжада коом зыян көрөт мындан, башаламан болуп дин менен саясаттын аябай бири-бирине киришип кетүүсү, диндин ошондой бардык тармакта өзүнүн башат ролдо көрүп алуусу, же болбосо
ошол менен бирдикте bundan бир эле жалпы адамзат эмес, натыйжада диндик түшүнүк, ошол баалуулук да зыян көрөт. Себеби бүгүнгө чейинки жакынкы тажрыйбадагы, узак тажрыйбадагы ошону көрсөтүп атат. Бул саясаттын натурасы өзү бир аз башкача, башка бир эрежелер менен иштеген бир феномен болсо, диндики бул дүйнө жана акыретти дагы эске алган, көбүнчө адеп, ахлактык жана адамдын ички сезимдерин байытуучу баалуулуктар топтом. Ошону эске алганда бул дүйнөнүн гана кызыкчылыгын бир аз алдыга чыгарган саясатка кириптер болуп алуусу бул жерде андан дагы кең болгон, андан дагы терең болгон, андан дагы адамзаттын жашоосунда камтуучу болгон бул дин феноменине зыян келип калат. Көп момундар, көп ишенгендер бул жерде дин деген бардык ар бир минутта, ар бир учурда, ар бир шартта болуш керек деген түшүнүк менен буну баягы сөзсүз эле аты дин болуш керек деген. Биздин адеп, ахлак, бирибизди сыйлоо, бирибиздин акыбызды, адилеттүүлүгүбүздү белги чектери менен жашоо деген түшүнүктү болуп атканын деле эске албай, ал жакта да аты дин болуш керек деген бир мындай немеге кирип алабыз да, жаңылыш ойго кирип алабыз дагы, анан дооматтарыбыз алдыга чыгып кетет. Бул натыйжада эки тараптуу коом, натыйжада дин феномени өзү дагы зыян келип калган учур болот да мындай шарттарда. Искендер агай, сиз бир нерсени айтып кеттиңиз да, мен түшүнгөндөр, негизи бул секулярдык коом деген, секуляр коом бул Франция моделинен эле келип чыккан, ошолорго эле таандык деп калтырып койгонубуз болбойт. Бул жалпы адам баласынын бүгүн эмпирикалык, тарыхый эмпирикалык тажрыйбасынан, ошо трагедиясы менен кубанычынан келип чыккан бул жалпы практика болуп атканын айтып атасыз да. Анан мага да мындай бир ой келет да, негизи дин темасына келгенде биздин кыргыз коомуна окшогон мындай салттык дагы коом, бир чети азиат мамлекети, ошондой эле консервативдик көз караш деле күчтүү, бирок ошол эле учурда жаманбы, жакшыбы бир батыштын анча-мынча баалуулуктары бирок орустун көзү менен кирди да бизгечи. Эми ошол бизге жакын бир эки кейсти айтайын. Жапан менен Түштүк Корея кызык кейс да. Экөөнүн окшош жагы бар, бирок аябай чоң айырмасы бар. Мисалы мен билгенде Түштүк Кореяда мындан туура 20 жыл мурун бурканчылар, буддисттер башкача айтканда, коомдо булар 52% түшүшкөн. Коомдун көпчүлүгүн түшүшкөн. Анан кийин христиандар, протестанттар, анан бир католиктер болуп, булар 30 канча пайызын түшүшкөн да. Бүгүнкү күнү 20 жыл өткөндөн кийин картина Түштүк Кореяда такыр өзгөрүп атат. Бүгүн тетирисинен бурканчылар 31% түшөт экен. Христиандар бүгүн 60%дан көбүн түзүп калыптыр. Бирок биз жакында эле оозубуз ачылып былтыр көрдүк, Пак Чон-инин кызы Пак Кыне президенти жумушунан эрте кетип, жумушунан алынды да. Бул деген нерсе могу дин эркиндиги толук эле бар коомдо, бирок демократиялык баалуулуктар деле экөө айкалышып иштеп атат да. Ушул жагынан алып карай турган болсок, биздин коом бүгүн канчалык деңгээлде мындай секулярдык коом деп айта алабыз же биз эми жаралып аткан секулярдык коомбузбу? Биз кайсы стадиядабыз? Агай, сиз? Биз азыр демократиялык коомду куруп аткан стадиядабыз. Демократиялык мамлекетпиз деп айта албайбыз. Ошонун башынан баштап ушундай демократиялык коом куралык, адамдардын укугун сыйлаган, адамдардын коопсуздугуна камсыз кылып берген деген баягы жакшынакай лозунгтар менен аракет кылып, ошону баштайлы деп турабыз. Эми бул секулярдык коомбуз дегенибиз конституцияда жазылып турат. Диний уюмдар мамлекеттен бөлүнгөн, диний уюмдар мамлекеттин ишине, саясатка кийлигишинге акысы жок деп турат. Диний негизде партия түзгөнгө болбойт деген принциптер бар, ошолор аткарылып атат. Негизинен диний негизде партиялар түзүлгөн жок. Бирок диний ишкерлер, диндеги адамдар саясатка аралашканга кылган аракеттери көп эле бар. Бул шайлоолор болгондо деле эмес, башка мезгилдерде деле ушундай
лозунгтар менен чыга калып, анан бизде ушу ислам мамлекети курулуп калса бизде адилеттүүлүк болот эле. Бизде туура эмес батыштын моделине түшүп алдык деп Хизбут Тахрир уюму канча жылдардан бери агитациясын, пропагандасын жүргүзүп атпайбы Кыргызстанда. Ошон үчүн бул биз секулярдык коомду куруп салдык, башка болдук дегенге биз азыр ага бара албайбыз. Андан алысыракпыз. Бирок негизи түзүлгөн. Секулярдык коом түзүлгөн. Биринчи укуктук база түзүлдү. Укуктук базалар бар ошону эметкенге. Анан эми бул жерде кээ бир мыйзам бузулуп, ар кандай ойлордун айтылып кеткен себеби бул алар атайлап жасаганынан деп мен ойлобойм. Бирок бул айрым адамдар секулярдык коомдун негизин туура түшүнбөгөндүктөн. Бул демократия деген бул эркин мамлекетте биз каалаганыбызды кылышыбыз керек да деген. Демократия это вседозволенность деген кишилер бар. Биз каалагандай жашашыбыз керек деп. Ал Жапанда деле андай уруксат берилбейт, Кореяда деле өзүм билемдикчи. Ошон үчүн бул биз багы акырындык менен демократияга келип аткан кезде мындай проблемалар бизде көп болуп атат. Акырындык менен өтө турган маселе. Анан кооптонто турган маселелер бар. Мына ислам мамлекети деп өзүн жарыялап 2014-жылы мына биз ислам мамлекетин түздүк, халифат курдук, келгиле деп жарыялаганда Кыргызстандан 80ден ашкан байбичелер дагы жөнөдү. Халифат курулуп калыптыр, койкой биз халифатка барып жашайлы деп. Мына бул светтик мамлекеттин идеологиясы элге кеңири сиңелик. Эртең халифат курулуп калса эле ошол жакшы болот экен деген. Анан ал жакта материалдык жагы да жакшы экен деген бул. Эми экинчи жагы негизи көбүнчө багы Хизбут Тахрирдин идеологиясы менен жүргөндөр, мына халифат курулду, ал ошон үчүн барышыбыз керек деген иштер болду ошол маселесин. Ошон үчүн бул жерде секулярдык коомду курганга, светтик коомду курганга тоскоолдуктар бар. Бул кандай тоскоолдуктар? Бул четинен эле коррупция. Мухаммед пайгамбарыбыз айткан, эгерде менин кызым бирөөнүн бир нерсесин уурдап алчу болсо, мен анын колун чаап таштайм деген. Ал ошону жасамак. Ошондой катуу тартип менен жашаган коом болгон. Бизде адилеттүүлүк жасайлы деген аракеттер бар. Пирамиданын жогорку жагы ылдый түшкөн менен коррупция дале бар болуп атат бизде. Ошон үчүн алар айтат, мына демократиялык коом, биз коррупция жок жашайбыз, сонун коом курабыз деп койлоп өздөрү коррупцияны гүлдөтүп атпайбы. Анан эми бул жерде дагы бир айтып кете турган маселе бар. Албетте бул Мухаммед пайгамбардын башкарган доору бул башка доор. Ал деген күнүгө Алла Тааланын вакыттарын алып, ошол аркылуу башкарып жүргөн адам болгон. Ал киши көз өткөндөн кийин ал жактан указание жок, жөнөкөй эле адамдар болуп калды. Ал абдан адилеттүү адам болгон. Пайгамбар деген ошондой болот. Анан ошол ошону эме кылып эле мына исламдын мамлекети ушундай болот, адилеттүү болот. Пайгамбардын мезгилинде халифат курсак, ошого жетишебиз деген бул бир идеологиялык алдап аткан маселе элди. Адам деген адам, бул адамдын инсандык эмелерин жоюш деген бул кыйын маселе болот. Ошон үчүн ошол жана биз секулярдык коомду, бирок конституцияны, мыйзамдарды, ошону бекемдеп, ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Демократия деген бул там эмес. Салып койсо эле демократия болуп тура бере турган. Демократия үчүн күнүгө күрөшүш керек. Күнүгө ошон үчүн талашып тартыш керек, ошону бекемдеш керек. Ошондо демократиялык коом курабыз. Искендерова, эми сизге дагы суроо. Ушул багытта да, мисалы биз секулярдык коомду бүгүн канчалык деңгээлде болдук деп азыр суроо салбадымбы? Анан мен билгенден азыр мисалы мамлекет менен ушу диндин ортосунда бир аз көпүрө катары диний чөйрөнү жөнгө салып аткан бир иш аракети бар да мамлекет тараптан. Мен билгенден ыйман фонду бар. Мисалы мурда сиз жетектеп келгенсиз да. Анан эми мен негизи диний эксперт болгон үчүн көп баа бере албайм агачы, кандай иштеп атат, бирок мен билгенден ыйман фонду бүгүн көбүрөөк элге чыкканга аракет кылып ишин жүргүзүп атат. Бирок көпчүлүк учурда элге ыйман айтуу менен, ыйман окуу менен чектелип калгандай сезилет да. Элди дагы агартуучу, мисалы юридикалык деле жагы же болбосо
башка кейстер менен деле салыштырып мындай билим берүүчү агартуучу жактан дагы мындай өз салымын кошсо болобу эле деп ойлойм да. Мисалы бирок көпчүлүк учурда мындай тренингтер сыяктуу эле мындай ыйман айтып калгандай болуп, кайсы бир деңгээлде молдого окшоп калгандай да кичине менде таасир калып кетип атат да кээ бир учурда. Мен жаңылбадымбы, кантип ойлойсуң? Бул жагында кандай болсо жакшы болот эле? Аны билбейм, сиздердин көз караш менен неме болуп атат. Негизинен Иман фонду президенттин аягында демилгеси менен анан биздин эле светтик мыйзамдардын негизинде курулган аты Иман болуп калуусу бул сөзсүз эле диний фонд дегендик эмес. Ошол эле диний баалуулуктарды да ичине камтыган баалуулуктарды бүт жакшы баалуулуктардын элге жайылуусуна, жаңылануусуна салым кошуу, ошолорду дайыма колдоп туруу максатында. Анан ошол эле учурда диний баягындай иш алып барган фонддор же болбосо мекемелердин дагы бир инновациясы, жаңылануусу, бир тепкич алдыга чыгуусуна өбүлгө түзүү максаты менен курулган. Албетте куруп аткандагы максаттар менен иштөө азыркы чындыктары билбейм, дал келбей калышы, эми сиздердин көз карашыңыздар, бирок эми бул баардык коом өткөрүлүшү жашагандай деле фонддун деле мекемелердин деле өткөрүлүшүрү болот. Мен ойлойм, барган сайын ошол коомдон келген суроо талаптар менен, алардын сунуштары менен дагы ийкемдүү, дагы өз максатына ылайык иштей баштаса керек. Бирок чындыгында аябай максатына ылайык мындай жакшы максат менен курулган фонд. Анан биздин Кыргызстандын өзгөчөлүгү дагы Орозбек агай дагы көп жылдар дин иштери боюнча агенттикти жетектеп турду. Ошол учурда болсун, жалпы эле биздин мамлекетибиз аябай көп өткөрүл учурун жакшы өткөргөн өлкөлөрдөн деп айтсак болот да, дин менен мамлекет же болбосо дин менен саясаттын байланышындачы. Себеби биздин кошуна эле өлкөлөрдү алып карап көрсөк, баягындай эки учка качып кетти деген неме бар го, же ортодо эмес деген. Аябай ошол диндик талаптарды, диндик жашоону, нормалдуу эле мыйзамдын чегиндеги жашоолорду дагы бир аз өгөйлөп, аябай катаал күч менен аларды токтотууга коркуп кетип, же болбосо этияттанып, ашыкча этияттанып, анан күч менен тыюу салга чейин барганга аракет кылган коңшулаш өлкөлөрүбүз жок эмес. Алар толук максатынын тескерисинче радикалдашууга, ошол эле радикал күчтөргө ошол жаштардын кирип кетүүсүнө көбүрөөк мындай себеп болуп калды. Кыргызстан ошол ГКТРдин немеси менен, иш чаралары менен, Иман фонду же болбосо ошол диний тармакта алып барылган мамлекеттин саясатынын негизинде бул радикалдашуудан белгилүү деңгээлде сактап калды, белгилүү деңгээлде этияттана алды десек болот. Бул жагынан бул чындыкты да билишибиз керек, айтышыбыз керек. Бирок биз баары бир мамлекет катары деле дин менен мамлекеттин, саясат менен мамлекеттин байланыштарында деле өткөөл учурдабыз да, толук калыптана элекпиз. Ошол жагынан алып караганда, жана агайыбыз да айтып кетти, ошол эле интеллигенттердин, ошол эле светтик түшүнүктөгү окумуштуулардын деле динге болгон түшүнүгү аябай канааттандырарлык деп айтышыбыз кыйын. Мындай ишенип ишенбес өзүнчө нерсе. Мисалы Европада мындай дин боюнча адис болгон, дин боюнча пикир айткан киши аны аябай терең окуп, терең изилдеп, андан кийин айтат. Айтканы дагы ишенсин ишенбесин таамай болот, жеткиликтүү болот. А бизде болсо азыр китеп карабай туруп, ал сүйлөгөн тармак боюнча китеп карабай туруп пикир айткан аз келгенсип, китеп карабай туруп жазгандар чыкпады, мисалычы. Азырчы. Ошол жагынан, бир жагынан бир эле светтик чөйрө эмес, ошол дин чөйрөсүндө дагы бул өксүк аз эмес. Себеби ошол эле диндин өзүнүн башка тармакты жөн коелу, диндин өзүнө байланыштуу баалуулуктарды камтыган китептерди, ошо Куран, Курандын таржымалдарын, анын тафсирлерин деп коет, пайгамбарыбыздын жашоосун, анын азыркы учурга ылайык кандай шарттарга жооп берип, кандай шарттарда ошол маңызын алып кетсе болот деген түшүнүктө жаңылана албай калган өксүктөрүбүз бар да. Мисалы ошол эле динге ишенем деген, имандуумун деген адамдардын радикалдуу талаптары ошол жаңылана албай калган өксүктөн келип чыгып атат. Мисалы бизде дейт демократияны же болбосо
ошол секулярдык мыйзамдын чегинде жашап аткан нерсени бул адамдын колу менен жасалып атат, шариатка же болбосо диндик талаптарга туура келбейт. Ал кимдин көз карашы менен? Ал ошол туура эмес түшүнгөн, окубаган, ошол мусулманмын деген адамдын көз карашы менен, негизинен диндин булактарын көз карашы менен эмес. Ал жерде кагылышкан дин менен саясат, дин менен мамлекет эмес, ошол динди өксүк түшүнгөн адам менен ошол саясат феноменинин же болбосо мамлекет феноменин. Бул каерден? Мисалы ошол эле эң чоң башкарууда демократияга каршы чыгат. Демократия адамдын продукту депчи. Албетте адамдын продукту болушу мүмкүн. Бирок бул жерде диндик жашоодогу түшүндүрмөлөрдүн баары натыйжада Кудай Тааладан келгени менен, Курандын коомго жайылышы дагы адамдын себепкери менен болуп атпайбы. Анан ошол жерден шариаттын мазмуну эмне? Шариаттын мазмуну бул сөзмө сөз барылган жол, тутунган жол болсо, ал мыйзам деген, мыйзамдын өкүмзарлыгы дегендик. Бизде ошол эле мазмунун алып келе турган болсок, ошол Куранда дагы, сүннөттө дагы эмнени? Кеңешип иш кылууну талап кылат, адилеттүүлүктү талап кылат, же болбосо баарына тең мамиле кылууну талап кылат. Бул мазмун болгондон кийин бул мыйзамдуулук деген, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, кеңешүү менен баарына канааттандырарлык иш дегендик. Баарына канааттандырарлык талаптар азыр бир улуттан өлкө болбой калды, бир динден дагы өлкө жок. Эми бир динден өлкө болбогондон кийин баарын канааттандырарлык кандай болот? Исламдык деген аты азыр исламдык пайгамбардын талабында да, Курандын талабында андай термин жок. Кийин адамдардын талабынан чыккан, сөзү менен чыккан, айтуусу менен. Эми ошол атын ислам деп коелу. Исламдык өлкө деген анда кандай болот? Анда башка диндер менен дагы чогуу жашап атат. Демек ошодон келип чыккан. Баягы барган сайын турмуш, коом жашоосу феномени андай татаалдашкан сайын мамлекет деген феномен бул баягындай тарапсыз же болбосо ортозар болуп, башкалы бир жакка тартпаган адилет бир немеде болуш керек, позицияда болуш керек. Анан бири-бирине анын немеси, негизги функциясы мыйзамдардын иштешин, бири-биринин чегин билип, бири-биринин чегин өтүп кетпей, бири-бирине зулумдук кылбай, бири-бирине адилетсиздик кылбай туруусуна координатор же болбосо бир багыттоочу ролду ойнош керек деген түшүнүктөн ушундай натыйжа чыгып атат да. Биз болбой эле биз эле болушубуз керек, мусулмандар эле өкүмзар болуш керек десе, анда христиандар эмне болот, буддисттер эмне болот, башка православдар эмне болот? Эми алардын кайсыл динде болуп, кайсыга ишенгени акыретте биздин имандык түшүнүгү боюнча акыретте Кудай алдында өзү жооп берет. Бирок бул дүйнөдө биз диндик негизде дагы, мыйзамдык негизде дагы алардын укугун тепселебөөгө, же алардын чегин ашпоого, алардын укугун баягындай кемсинтип, адилетсиздик кылып койбоого мажбурбуз. Бул диндик баалуулуктардын негизинде дагы ошондой. Ошол жагынан алып караганда биз өткөн учурду бул тармакта да жашап атабыз, байланыштар боюнча деп айта алабыз да. Орунбек аксакал, сиз макулсузбу? Биз азыр чындап өзүңүз деле айттыңыз, биз азыр Искендер аба айтып кеткендей, биз азыр могу инновациялык көбүнчө жетишпегендик, дефицит бар, бирок буну биз баарыбыз эле түшүнбөй атабыз. Биз башка чөйрөлөр кандай болуп атса, бүгүн бизде диний чөйрөдө деле ошондой өксүктөр, мындай көйгөйлөр болуп атат делип атат да. Анан ушул багытта мамлекеттин ролу кандай болуш керек? Жана бүгүн мамлекет динге өзү көбүрөөк мындай кийлигишип алган жокпу тетирисинен? Кандай баа бересиз? Бизде диндин ордун, светтик коомду каерде болуш керек деген жалпы жакшы түшүнгөн адамдар аз. Диний алымдарды деле светтик мамлекетте диний адамдар кандай жашаш керек деген алар ойлонгон ой деле жок. Алар ошол биз эмес Кудайдын буйругу экен, бул светтик мамлекетте жашап калып турабыз, эми Алладан тилеп жүрөбүз, анан кийин бир мусулман мамлекет болуп калар дегендер бар ичинде. Бирок бул жерде проблема кайсында? Аларга светтик мамлекетте кандай жашаганды үйрөтүш керек, мыйзамдарды сыйлаганды үйрөтүш керек. Светтик адамдарга дагы динди сыйлаганды үйрөтүш керек. Мына сайттардан карасаңыздар, газеталардан мусулмандарды оскорблять эткен сөздөр көп. Бул толеранттуулуктан эмес, бул бир жогорку интеллекттен эмес. Плас сөздөрдү колдонгондор. Плас сөздөрдү колдонгондор бар. Анан бул молдаларыбыздын деңгээли
каяктан жүрүп эле 25 жылда чоң аалымдар чыга калат өзүңүз ойлосоңуз. Бул акырындык менен калыптана турган маселе. Бизде чынын айтканда аалымдар жок. Аалымдар кеңешиде эле условно эле жазып койгон менен, условно бөлгөн менен ошол жакшы, такыба, исламды терең билген, кадыр барктуу адамдар эми калыптанып, жаңыдан калыптанып келаткан мезгилде. Анан имам фонду жөнүндө айтып калдыңыз. Бул имам фондун ошол максаттарда түзүлгөн фонд. Муну биринчи ушул Искендер болуп түзүлгөн фонд. Биз экөөбүз Түркияга бардык. Түркиянын дин иштери боюнча жетекчиси Көрмөс мырза менен сүйлөшүп, биз пландарыбызды айттык. Биз диний билим берүүнү реформалайлы деп атабыз. Молдаларыбызда билим жок. Жакшы терең билим бербесек, ар кайсы мамлекеттен окуп келип, Пакистандан, Саудиянан, ар кайсы каяктан окуса, Египеттен, ошо менен келип алганан баары эле меники туура деген маселелер болуп атса, ал туура деди. Түркияга мен ушундай суктана турган жерим бар да, казылары менен аларда муфтий деп коет. Барып сүйлөшсөңүз, галстук тагынган, интеллигентный киши, илимдин докторлугу бар, кандидаттыгын жазган, аябай терең компетенттүү ушундай адамдар. Динди да абдан жакшы билет, светский проблеманы да жакшы билет. Мына биз ошого умтулуп, анан ошон үчүн жанагы имам фондуна бизге жардам бериңиз, религиозный образованияны биз реформа кылалы дегенде ал киши сразу макул болду. Биринчи траншты бөлүп берди, андан кийин дагы бөлүп берди. Анан кийин ар кандай себептер менен өзүнүн бир жумуштары чыгып калды. Анан Искен мырза ал жактан кетип калды, тилекке каршы. Анан ал кийинки келгендерди диний билим берүүнүн багытын башкача нукта алып, айылдагы имамдарды чогултуп окута берсек эле булар билимдүү болот деген жолго өттү. Бул ликбез деп койгон советтин убагында билесиз. Тамга тааныткан болгон. Эми аларды ким окутуп атат? Чала сабат кишини чала сабат киши окутса, ошондон чала сабатлык ойдон калып калат экен. Биз муну эме кылып көрдүк, мониторинг жүргүздүк. Анан кийин бул жерде кемчиликтер бар. Ошон үчүн бул эми акырындык менен оңоло турган маселе. Мунун баары эле бир эме менен жасалып, жакшынакай жолго түшүп кетип калбайт. Бирок ошону биз айттык, кел. Аттестациядан өткөн имамдарга гана бергиле стипендияны деп. Ошону араңдан зорго киргиздик. Көптөгөн пландарыбыз тоскоолго учурады. Анан ошол нукта баратабы жокпу билбейм. Бул жерде мына карамай өткө деп кетип аткан президентти критика кылган бир мода болуп калды. Бирок ушу дин саясаты боюнча айтып кетиш керек. Атамбаев абдан чечкин иштер жасады. Концепция религиозный политика деп ушуну иштеп чыккыла деди. Ушунун концепциясын иштеп чыктык. Коргоо кеңешинин тапшырмасы боюнча. Концепцияны ишке ашырганын планын жазып чыктык. Акчаны ага бөлдүрүп берди. Түркияга өзү айтып, жанагы имам фондунун акчаларын бөлдүргөн, башкаларын боюнча Атамбаев ушунун жардамын өзү берип, биз ажылыкты тартипке салганга айтилердин курал жарак жабдыктарын сураганда ал киши өзү дагы акча берди. Мамлекеттин акчасынан бөлүп берип, абдан чоң жардам кылды. Бул жагы муну айтып коюшубуз керек. Ошон диний саясат ушундай калыптана баштады. Мына бул мактанып кете турган жери бар. Мына Искендер мырза билет. Бизге Казакстандан, анан Тажикстандан келишти. Силер ажылыкты жолго салып коюп турсуңар. Религиозный образование боюнча жакшы теологический колледж ачып турсуңар. Анан кийин муфтияттын жетекчи кадрларын даярдап турган институт ачып турсуңар деп ошолордун бүт документтерин көрүп, баарын жасап, алар ошолорду жасаган атат, биз ошону баштап коюп, ошону жолго салып кете албай отурабыз азыр. Анан бул эмне үчүн муну жасашыбыз керек? Бул ишти улантып, нары алып кетпесек, дин деген маселе мына бул өтө опурталдуу нерсе. Адамдын байлыгы боюнча, баалуулуктар боюнча компромисс болбойт, жана биз айттык. Бирөө бизге исламды жамандап көрсүн, биз аны акесин окутпасак дагы бир топ жерге чейин нааразылык болуп кетиши мүмкүн. Ошондой эле любой динди, атеисттерге дагы оскорблять этпеш керек. Ал ошого ишенип жүргөн адамдар. Алар деле худду ошондой. Ошон үчүн коомдо бул плюралисттик коомдун баалуулуктарын биз ошону жолго салып, жакшынакай кылып иштеген жагынан иштешибиз керек. Жана концепцияда да ошол айтылган. Анан билим берүүнүн концепциясында жазганбыз. Азыр ошо
мыйзамга өзгөртүү, диний уюмдар жана дин иштери боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Жогорку кеңеш эми шайлоолор өткөндөн кийин мыйзамды оңдоп берсе, бир топ жакшы иштер болот. Бул жеринен жакшы иштер жолго коюлат, чынын айтыш керек. Азыр сиз жакшы бир ачкыч сөздү айтып кеттиңиз да, плюралисттик коомду куруу депчи. Ушул сөзгө тиешелүү мага бир ой келет да, негизи Кыргызда бизде жакшы сөз бар го, сабырдуулук дегенчи. Бул Кыргызда да бар, бул мусулманчылыктан келген сөз болуш керек. Ушул эле баалуулук параллелдүү түрдө бул либерал демократияда бар да, бул tolerance деп коет, муну толеранттуулук деп жүрөбүз. Бул деген нерсе пикири бизге окшошсо, окшош болсо деле, же башка динде болобу, же башка түстөгү киши болобу, же башка улуттагы киши болобу, биз баарына сабырдуу болуп, ага үстүнөн шылдыңдабай, анын үстүнө же күлбөй, же аны мазактабай, же ал мен кандай болсом, ал менен улуу да эмес, бирок менен кичүү да эмес. Биз мындай бирдей элебиз деген ушундай орток баалуулук оюмча бул исламда дагы, либерал демократиядагы барбы деп ойлойм да. Ушул жагынан мен билгенден ошол Түштүк Корея менен Жапан ушул батыш менен ортосунда мына орток баалуулукту тапканбы дейм да. Бул tolerance, толеранттуулук же болбосо сабырдуулук. Мындай башка нерсеге деле мындай сабырдуу мамиле кылып, түшүнүп аягына чейин угуп билип, бул деген нерсе сөзсүз ошонун ынанымына кирип кетип макулмун деп ага чөгөлөп бериш эмес бул. Бирок бул сый нерсе. Макул, ошондой экен. Бирок мен дагы ошондой эле абалдамын. Ошон үчүн орток эреже менен мындай жашайлы дегендейчи. Ушул жолду кантип жайылсак болот? Кантип ойлойсуз? Негизинен жалпы эле саясий айдыңда дагы сапаттуу бир иш-чаралардан болушу үчүн саясий маданият деп коет го. Ошону менен бирдикте коомдогу диний маданияттын дагы өнүгүүсү абзел да бул боюнча. Негизинен мусулмандар буну жаңыдан баштап аткан жок. Бул тажрыйбасы бар тарыхта. Буну кайрадан жаңыртып, азыркы шартка жараша ошол баалуулуктарды кайрадан эстөө зарыл болуп турат да. Биз жанагы эски тарыхыбызды, өнүккөн учурдагы шарттарыбызды кайра карабаган үчүн учкай гана өрнөктөрдү көрүп алып туруп, анан тарых боюнча мусулмандар өзүнчө эле жашап, башкаларын жерип, анан кичинекей эле баш көтөрсө, аларга башка коюп келгендей неме кылабыз. Толук тескерисинче пайгамбар учурунан баштап ислам тарыхы толугу менен диалогтун, толугу менен башка ишенимдер, башка маданияттар менен чогуу жашоо тажрыйбасы. Негизинен тажрыйба топтому болуп эсептелет. Мына мисал алып карап көрсөк, ошол эле биздин Кыргыздын деле жакын эмесинде ошол Манастын немесинде биз тарыхыбыздын бир бөлүгү дей турган болсок, аны намаз кылып атканда өлтүрүлгөн варианттарында эске алып карай турган болсок, ал жерде Алмамбет Кытай болгон, башка динден болгон эң жакын досу, эң жакын жан жолдошу кылып неме кылып атпайбы. Экинчи жактан ошол эле мусулмандардын өзүнүн тажрыйбасын караганда, мына илим адамдары да, тарыхчылар дагы буну тастыктап, чоң көлөмдүү китептерди да жазып жүрүшөт. Ошол эле гректердин же болбосо эски классикалык философтордун эмгектерин мусулмандар аны которуп, аны кайра өздөрү сиңирип, диндик баалуулуктар менен кошо кайра өнүктүрүп дүйнөгө жайылткан. Кайра эле батышка ошол грек классикалык философтордун эмгектери кайра арабчадан которулуп барылган. Көптөгөн илимий багыттагы илим билимге дагы көптөгөн медицинага, астрономияга, физика, химияга биз билебиз ошол эле алгебранын атына чейин Аль-Жабр деген алымдын эмесине чейин сан кошулат. 1, 2, 3 деп жазып жүргөн сан. Азыр ошол баалуулуктарды, ошолорду изилдеген окумуштуулардын жоон тобу бар. Азыр сиз айткан либералдык баалуулуктар менен тогошконун көп жагынан аябай жакын болгонун эске алып изилдеп отурупчу. Анан бул негизинен либералдык демократиянын сунуштаган нерсеси бизге өтө жат нерсе эмес экен. Бул биздин тажрыйбабызда бар экен. Жада калса көп азыркы жаңымын деген маданияттарга караганда башка маданияттар менен чогуу жашоо, чогуу баалуулуктарды жалпы адамзаттын пайдасына сунуштоо боюнча биз тарыхыбызда болгон экен. Биз ошону кайрадан жаңыртайлы, ошолор менен жанашып, кайра ошолорду жаңылап алалы деген жоон топ аалымдар, жоон топ окумуштуулар чыгып атат. Буну
батыштык ишенбеген ислам мусулман болбогондор дагы мойнуна алып ушуга чоң, мисалы жакында эле бул жерде агайыбыздын дагы жакын таанышы экенин билебиз. Мисалы дүйнөгө таанымал Фредерик Стар деген алым исламдын мусулмандардын Орто Азиянын алтын доору деп китеп жазып бизге орусчага да которулуптур. Алтын доору деп ал жерде толугу менен мусулмандардын жалпы адамзатка кошкон баалуулуктарын, салымдарын, илим, билимде, маданиятта, искусстводо кошкон салымдары жөнүндө толугу менен китептин көлөмдүү бөлүгүчү. Мындайча алып караганда биз негизинен башкалары менен бирдикте жашоо, толеранттуулук менен жашоо, достук ичинде жашоо деген түшүнүк биз үчүн жаңы эмес, мусулмандын, исламдын тарыхында болгон нерсе. Биз кайрадан ошого өңүлүп түшүп, ошол ичиндеги баалуулуктарды азыркы шарттарга ташый алуу жөнүндө көрсөтүшүбүз керек да. Анан жөнөкөй тил менен балким көрөрмандарга дагы неме кылуу маселеси, жөнөкөй эле логика менен караганда деле биз татаалдашкан коомдо жашап атсак, биз толугу менен бул жерде кыргыз коомчулугунда башка диндеги, башка ишеничтеги, жада калса ишенбеген жоон топ адамдардын немеси бар, саны бар. Эми ошолорду биз толук эле мусулман жашаш керек деп туруп, эмне башка жакка кубалап жиберебизби? Же болбосо толугу менен баарын жок кылып жиберебизби? Андай кылуу эч мүмкүн эмес. Андай түшүнүк мусулманчылыктын өзүндө эч кандай андай багыттоо жок, түрткү берүү жок. Демекки бирдикте жашоонун жолун тынчтык ичинде, орток баалуулуктар үчүн, орток максаттар үчүн тынчтык ичинде жашоону көздөшүбүз керек, издешибиз керек, ошого изденишибиз керек. Ал бул бир эле мусулмандардын, жанагы айткандай, мусулмандардын кемчилиги эмес, себеби агрессиялык түрдө баягындай светтик радикализм деп атышпайбы? Ошондой тармактагылар дагы, ошол багыттагылар дагы ушундай бир маданиятка келе алышыбыз керек да. Бирдикте жашоо маданиятын алдыга чыгарууну изилдөө, аркасынан түшүү, ортого коюу тажрыйбасын көрсөтүшүбүз керек. Бул тарыхыбызда бар, бул жаңы эмес, буну кайрадан эстөө зарыл деп айтат элем. Сөзүңүзгө аралжы баягында бир жакында бир макалаң эмес, бир интервьюңуздан окуп калдым. Негизи азыркы кыргыз коомундагы бул исламдын проблемасы эмес, бирок диндин жайылышындагы мындай тырмакча менен айтайын, чала молдолорду көбүнчө сынга алышып, анан бул кыргыз коомунда исламдын таркалышынын проблемасы жөнүндө анча мынча сөз болуп калат. Анан ошондо сиздин бир айтканыңыз мага жакты абдан. Бүгүн кыргыз коому, баардык коом өнүгүп, эле анан ушу ислам эле ушу артта калып, ушул баягы чала молдолордун проблемасын көргөн жокпу. Бул коомдун жалпы проблемасы, бул медицинада, билим берүүдө бүгүн кандай коррупция, кандай ашмалтай чыгып проблема болуп атса, биздин ушу дин чөйрөдө деле ошого окшош эле проблема болуп атат. Бул фундаменталдуу жалпы кыргыз коомунун проблемасы деп айттыңыз да. Мен абдан мага ынанымдуу болду. Бул сиз кантип деп ойлойсуз, Орозбек аба? Бул жагынанчы. Бул жерде маселе эмнеде? Исламга көп маселе, көп көңүл бурулуп аткан себеби бар. Кайсы жака конференцияга барсаңыз эле коопсуздук маселе боюнча сөз ислам жөнүндө козголот маселе. Исламский террорист, исламский экстремист деген терминдер колдонуп эле жакшынакай эле ушинтип айтып атышат, кабышкада айтканда. Бул ошондой маселелер жанагы биздин диний кызматкерлерге терс пикирдин калыптанганына ошолордун таасири бар. Анан молдолордун өздөрүндө да күнөө бар. Кийингендерин караңыз, көбүнчө даватчылар. Бир өзүбүздүн исламга деле анча тиешеси жок, мусулманчылыкка деле көп эмеси жок, бир акдамбал кийип алып, кийир буттары менен шлепанцы кийип алып, сакал болсо каалашынча кеткен, анан эл тескерисинче ислам жөнүндө тескери ойдо калып атат да. Мына привлекательный образ болгон жок исламда булардын аракетинен. Муфтият ошону оңдогонго аракет кылабыз деп атат, эми ошол жагынан иштеш керек. Бул жерде маселе исламды эмне үчүн жаман көргөзүп атат дегенден идеологиялык башка маселелер дагы бар. Мына жакынкы чыгышта ситуацияны көрүп атабыз баарыбыз. Каирде конфликттер бар, мусулмандар жашаган жерлерде.
Каерде эң начар болуп атат ушул мусулмандар жашаган мамлекеттердин баардыгы бул геосаясий жактан алганда ушул аябай дестабилизация болуп атат ошол жерлерде. Ошон үчүн биздикилер көрүп алып эле бул мусулмандар ушундай экен. Булардын жартысы террорист болуш керек. Булардын калганы экстремист болуш керек деген ойдо калып коомду ошону биз разбеждать этишибиз керек. Бул ага тиешеси жок бул адамдардын, булар тескерисинче экстремизмге каршы иштерди жасап атат деп. Бирок антип айтайын десеңиз, иштиктүү чоң экстремизмге каршы жакшы маселелерди айтышкан деле жок. Кантип айтат? Сиз мисалы чакырсаңыз чыгып алып айтат. Экстремизм менен терроризм исламга эч тиешеси жок. Ислам тынчтыктын дини. Бул деген аябай жакшы сонун дин. Мухаммед пайгамбарыбыз абдан сонун адам болгон деп ушул бул экстремизмге каршы агитация же күрөш эмес. Аны ошонун экстремизмдин эмесин чукуп айтыш керек. Бул такфирский идеология. Мусулманды капыр деп жарыялап туруп мусулманды өлтүрүп атат булар. Мына мусулмандарды өлтүрүп атат ислам мамлекети. Боюмча мусулман киши бирөөнү капырсың деп керек болушу сөздүн өзүн дагы айтпайт деп ойлойм да. Вот ошон үчүн бул мусулман кишинин оозунан чыга турган сөз. Такфирский идеология деп коет. Мусулманды капыр деп айтканга болбойт. Аны Куранда дагы бар, хадистерде деле бар. Эч убакта эч кимдин акысы жок. Жоопкерчилик Алла Таалага айтылат. Алла Таалага айтса керек аны. Бирөөнү айтсаң, анда ал андай болбой калса, ал сөз өзүңө кайтат деген хадис бар. Абдан чоң жоопкерчилик бар. Ошон үчүн анан бул жанагы биздин айтып атканыбыз ошол, бул жактан жана билимдерин өркүндөтүп, жакшы жолго коюп, экстремизмге каршы, терроризмге каршы ушул именно диний алымдарды колдонуш керек. Эмне үчүн? Сиз экөөбүз айтсак, бул светский кишилерге айта берет деп коет. Диний адам Куранга, хадиске, башкаларына келтирип туруп, жакшынакай кылып туруп айтса, ал ишенимдүү болот. Ошон үчүн бул жерде жакшы эме болбой жатат да. Мындан бир 3-4 жыл мурун бир Жалал-Абадтан бир молдоке менен сүйлөшүп калсак айтып атпайбы? Ага халифат курулуп калса жаман болмок беле дейт. Көрдүңүзбү? Ушундай адамдар да бар. Ошон үчүн бул коомдун ичин аргандай бар да, биз сүйлөшүп, аларды түшүндүрүп, мына жана толерантность жөнүндө абдан жакшы пикирди айттыңыз. Бул Мухаммед пайгамбарыбыз өзүн ууландырып койгон жөөт табылган. Аябай катуу ооруп, кийин анан табылганда, ушуну өлтүрөлү дегенде жоңго кылат, өлтүрүп койгон. Көрдүңүзбү? Кандай ушундай кечиримдүү адам болгон. Сабырдуулук. Ошол кой бул жашай берсин деп туруп. Кийин анан ошол жерде анан мусулманчылыкты алган экен. Бул сонун дин экен. Карачы, мен ушунчалык өлтүрөйүн деп атсам мени кечирди деп. Ошол кезде жанагы Фредерик Стартын жазган эмесинде бар. Ошол мезгилде Золотой век исламда Византия империясынан жөөттөр, христиандар көчүп келе баштаган мусулмандын мамлекетине. Адилеттүүлүк биякта экен. Абдан адилеттүүлүк экен бул жерде деп туруп. Көрдүңүзбү? Адилеттүүлүк болсо, адамдарга туура мамиле болсо, ал толеранттуулук болсо, коом аябай устойчивый болот. Эми негизи убактыбыз азайып баратат, бирок дагы мен бир кейсти эле айткым келип атат да, азыр сөзүңүздөрдө болапчы. Искендеровада бир топ жыл Түркияда окуп келип, Түркиянын кейси менен, абалы менен, мисалы, Жапандын абалында бир окшоштуктарды кээде байкайм да. Жапанда бир 11 жылдай жүрдүм мен. Негизи алардын дагы мындай динге болгон ишеними, жүрүм-турумун бир топ карап көрдүм да. Чындап эле карасам, кайсы бир деңгээлде буларда да абдан жамааттар көп. Диний жамааттар. Буларда агым аябай эле көп болот экен. Анан кайсы жерине барбасаң, бардыгы чындап эле ишенишет экен да. Мына менин жамаатым, менин агымым эң таза же болбосо эң туура деп ынанып ишенишет экен да. Бирок эч качан ушу меники туура, ошон үчүн башкалар дагы ушуну ээрчиш керек деп мындай таңуулап же мындай чек арадан чыгышпайт экен. Өздөрү менен өздөрү экен, каалоочулар келсе кошот экен, сүйүнүп келиңиз деп өздөрүн чоңойтконго ошондой аракет кылат экен да. Анан ошол учурда Жапанда белгилүү бир 20 жылдай болду. Жапанда бир Сокакакай деген неме бар да, диний жамаат бар. Ошолордун аркасын, ошолордун жамааты негизи бир саясий күч түзүшкөн да. Булар Комейто деген партия түзүшкөн. Буну которо турган болсок, адилеттүү жана жарыктык партиясы деп аталат да. Бул 20 жылдай болду. Бийлик менен үзөңүрөш болуп, либерал демократтар партиясына
алар 20 жылдай мурун коалициялык көпчүлүктү түзө албай калганда 6-7% бар ушу кичинекей топту кошуп 51%тен ашканда анан ошондон бери союздаш болушуп мындай кызматташып жүрүшөт да. Алардын өзүнүн 1-2-3 посту бар кызматтык. Анан булардын Жапандын кейисинде учурунда бул мындай бирок алар деле айтпайт өзүн биз динийбиз депчи. Такыр динийде эч нерсени айтышпайт, бирок айтылбаган мыйзам бар. Алар негизинен ошо жамааттын кишилери экенин бардыгы билишет да Жапанда. Бул жагынан алганда мындай ошол эле саясий лозунгтарды айтышат. Алар делечи адилеттүүлүк үчүн, салыктарды азайталы дейт. Либерал демократ менен бир болгон үчүн дээрлик либерал демократиялык баалуулуктарды айтат да. Менчик күч болсун, чакан жана орто бизнес күчөсүн, мамлекет кийлигишпесин деген баягы жалпы принциптерди колдонушат. Ушул жаатында дагы негизи бизге келечекте ушундай картина түзүлсө бизге мүмкүнбү ушундай? Ойлойсуз? Мүмкүн, өнүгөбүз десек менимче мажбурбуз. Себеби мына араб жазы болду, көптөгөн өлкөлөр өзгөрдү, жок болду дегенде, кыйрады. Анан ошолордо биринчи баштаган Тунисте сакталып, анан кайрадан өлкөсү да кыйрабай, кайра дүйнөнү таң калтырган бир консенсус менен улап кете алышты да. Ал жерде жеңишке жеткен жана башат жамаат ал жерде Аннахта деп партияга да айланган, бир жагынан баягы мусулман агайындар деген баягы жамааттын дагы идеологиясын баягы тутунган бир топ бар болчу. Анын башында Рашид аль-Гануши бар болчу да. Ал киши ошол жерде сабырдуулукту көрсөтүп, мен көпчүлүктү түзүп турам, менин гана айтканым болот. Ал жерде карагыла, ал жерде радикалдуу баягындай талаптарда болгон диний ишенимдегилер да аз эмес. Баягы исламчылар деп коелу, саясий негизде колдонгондор. Ошого карабастан ал өзүнүн калыс сөзүн айтып туруп, биз чогуу жашайбыз десек, бул дүйнөдөгү тажрыйбаны эске алышыбыз керек, мыйзамдарыбыздан баштап либералдуу демократиянын негизги мазмунун алып калышыбыз керек. Антпесек бирдикте жашай албайт экенбиз деп, ал жерде солчулдар, андан кийин ошол эле улутчулдар, ошол учурда андан мурдагы башкаруунун дагы бир бөлүгүндө болгондор менен биригип, исламчыл болгон түшүнүктөгүлөр чогуу бир мыйзамды неме кыла алышты. Конституцияны жаза алышты. Конституцияда баягы шарият ал жердеги башат неме Куран, мыйзам, конституциянын булагы деген нерсени алып койгонго макулдук беришти. Бул жерде ал динге дагы тескери болгон жок. Алдар эч ким динден чыгып кеткен жок. Мындан ары дагы ошол экономикалык жана мындан ары башка өлкөлөр менен байланышта ички социалдык түзүлүштөрүндө ошол конституциянын негизинде алдыга чыга турганын көрсөтө алышты да. Ушундан өрнөк алып биз ошого окшогон тажрыйбалардын баарын эске алып туруп, алдыга дагы өнүгө турган шарттарды көздөшүбүз керек. Ага өнүгөбүз десек, бул шарт. Себеби бирдикте өнүгүү. Мен гана өнүгөм деген эч бир жер өнүккөн жок. Бирдикте өнүгөбүз деген адамзаттын тарыхында бар өнүктү деп айта алабыз да. Эмесе урматтуу коноктор, тилекке каршы биздин убактыбыз абдан чектелип калды. Бүгүн атайын ушундай алтындай убактыңыздар бөлүшүп келип, абдан кызык байып куруп бергениңиздерге мен абдан ыраазымын. Чоң алкыш айтам. Оюмча көрүүчүлөргө дагы абдан кызык болду. Бул тема, бул кириш сөз гана болду деп ойлойм. Мындан ары дагы терең бул талкууланышы керек. Эмесе сиздерге чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы аягына келип чыкты. Эфирде мен Сейтек Качкынбай болдум. Бүгүн саясат жана дин жөнүндө талкуу кылдык. Бүгүн биздин конокто Искендер Ормон уулу жана Молда Алиев агайыбыз конокто болду. Аларга чоң ыраазы айтабыз, чылык айтабыз. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө кайыр. Көрүшүбүз. Hey.